Биз эми дос дегенде эми түшүнүп келатабыз го. Акыркы 2 жылдан бери азыр мындай жаңы маданият келип, бизге бир психология деген сабактар келип, эми мурунку чоң аталардын психологиясы, ой жүгүртүүсү башкача болчу да. Азыркы уже жаңы муун келди. 50 жылда эл жаңырат деген сөз бар эмес беле? Жаңы муун келди, 50 жылда эл жаңырды, балдар жаңырды. Себеп дегенде Алла Таалам балким бул азыркы убакытты бир башкача үмүттү жаратты окшойт да. Үмүт жакшы, башкача үмүт келатат да. Анан ошого жараша буларды дагы адам катары көрүшүбүз керек экен. Бир чоң адам өсүп келатат деп. Бир чоң адам, жөн эле бала эмес, а бир чоң инсан, бир өзүнчө бир индивидуальный, кандай десем, бир өзгөчө бир инсан чоңоюп келатат да. Өзүнчө бир бейне. Өзүнчө бир адам чоңоюп келатат. Анын да оюн угуп, ага бир кеңешип, азыр уже мурунку замандар бүттү. Азыр балдар менен кеңешип, балдардын да өзүнүн оюн угуп, алар менен бир нерсе менен сүйлөшсөк, кээде иногда ошондой болуп калат, баладан жакшы идеялар чыгып калат да. Анан бала бизди негизи азыркы учурда бала тарбиялоочу болду да. Азыр сиз айтып атсаңыз оюма келип кетти, ошо пайгамбарыбыздын бир жөөт бала менен сүйлөшкөн бир окуясын окуп калдык эле. Сүйлөшкөндө мындай үстүнөн барып мынтип карап сүйлөбөй, мындай отуруп алып туруп сүйлөшкөн дейт да. Анан акыр аягында ошол жөөт бала ислам динин кабыл алып азанчы болуп кеткен дейт. Демек мындай аталык режимден чыгып, аталык режимден ооба, энелик аталык режимдерден чыгыш керек. Бизден азыркы кыздарыбыздан сурап калабыз да. 5-6 класстын окуучулары кыздарыбыз бар. Анан чогуу отуруп маектешебиз да. Анан айтышат, биз дейт апаларыбыз бизди түшүнбөйт дейт да. 80% бизди түшүнбөйт дейт. Биз көп нерсени айтабыз, анан айтат да, биздин убакта деле андай болгон, проблема кылбачы, мага көйгөй жаратпачы деп коет дейт да. Мындай карасаң, биздин кыздарда көп жакшы нерселер бар. Бир анкета кылдык биз. Биринчи анкета ошо кыздарга кылганда, мен үчүн аябай чоң катуу, мен аябай катуу ойлондум. Себеп дегенде, кыздардын көбү, почти 80% кыз, мен бизнесмен болом, күйөөгө тийбейм, мен Америкага кетем, мен Кореяга кетем деген ошондой эмелер, көз караштар болду да. Анан ошо 8-9 класстын кыздарын чогултуп сурадым, эмне себептен дедим. Десем, айтат, мен ошондо ийгиликке жетем, мен ушунчалык баягы эркин болом дейт да. Анан менден суроо туулду. Бул кандайча эркин? Эркин деген сөз кандай десем, биз үйдө дейт, эркин өзүбүздү тута албайбыз дейт. Көйгөй коломтодо үйдө. Үйдө эркин тута албайбыз дейт. Бизди сөзүбүздү уга турган деле киши жок дейт. Биз алар үчүн баягы кээ бир кыздарым айтып калат, биз тамак жасайбыз дейт. Биз бөөктөрүбүздү карайбыз дейт. Ошондо биз жакшыбыз дейт да. Эгерде үй жыйналбай калса, мисалы мектептен 1-2 алып калсак, же болбосо бир бөөктөрүбүз каралбай калган болсо дейт, ата-энемдин бир проблемасы, үйдүк бир проблемасы чечилбей калса, анда мен ушундай өтө жакшы эмесмин деп калат да. Анан биз деле эми түшүнүп келатабыз да, баланын психологиясы да бул өзүнчө бир чоң дүйнө экен да. Биздин убакта мындай нерселер болгон эмес да. Азыр уже же биздин ушундай аң сезимибиздин, балдардын аң сезими өтө терең болуп, уже алдыга өскөн себеп болуш керек дейм да. Биздин балдардын, значит, мен ойлоп атам, азыркы убакта биздин балдардын аң сезими өстү. Ой жүгүртүүсү да стандартка ылайык эмес. Биз стандарт менен өсүптүрбүз. Биз стандарттын Биз стандарт менен. Бизге деген 50 жылдык программа койгон, план койгон, өкмөт багат, өкмөт ушинтет дегендер болгон да бизде. Азыркы балдар андай эмес, уже ал стандарт эмес уже. Демек биз балага мамиле кылып атканда баланы эмес, өзүбүздү эле көрүп атабыз. Өзүбүз. Себептен көп ата-энелерде ушундай бир нерсени байкадым, өзүмдөн деле байкадым. Биз өзүн убагында кыла албайган иштерибизди өзүбүз максатыбызга жетпей алгандарды балдар аркылуу жеткирет экенбиз. Мен окубай калдым эле, сен мен окубай калдым эле, сен ошону окушуң керек. Мен деген ушул дүйнөгө жетпей калдым эле, балам сен жетишиң керек деп. Баланын ою такыр башка. Менде анкета анан эркек балдарда болду да. Анан эркек балдар жазат да, ошо анкетада жазып отурасыз, анан ким болгуң келет, өзүң оюң кандай, ата-энең ою кандай деген суроолор бар. Анан ошондо бир көп бала да, билбейм канчасы экен, бирок көбүрөөк бала мынтип жазыптыр. Атам мени хафиз,
баягы Куран жаттоочусун каалайт, атам мени аалым болушун каалайт, бирок мен инженер болгум келет. Мен айтишник болгум келет. Мен мисалы Америкага баргым келет. Мен мисалы тилчи болгум келет. Мен мисалы мага машина айдаган жагат деп бир бала жазыптыр да, шофер болом депчи. Бирок менин ата-энем дейт, ушундай каршы дейт. Мен машинени ушундай жакшы көрөм дейт. А бирок ата-энеси жок, сен аалым болушуң керек. Же болбосо сен деген бир юрист болушуң керек, экономист болушуң керек дегендей да. Анан бала айла жок, 6-класста. Анан ошол 6-класска чейин машинени жакшы көргөн, машинеге болгон көңүлү бурулган. Мисалы даже элементарно жакшы көргөн нерсени интернеттен да ошону карайт да. Анан өтүп барат, машинеге деле кызыгат. Бирок ошол бир уровеньге жетип калгандан кийин ата-эне айтат, жок дейт да, жок балам. Башкача айтканда бул Кудай Таала тарабынан коюлган бир жөндөм десек. Жөндөм да, Алланын берген жөндөмү. Ар бир бала өзүнчө бир жөндөмү менен төрөлөт экен да. Бул мурунку убакта муну билбептирбиз да. Эми азыр Аллага шүгүр, Алланы биринчи тааныдык, экинчиден уже баягы ой жүгүртүүбүз кенен болуп баштагандан баштап, илимди көбүрөөк алып алгандан баштап, уже биз уже ойлонуп атабыз да, бул баланын өзүнүн бир Алла Таалам берген жөндөмү болот экен. Ошол жөндөмүн бир аз болсо да өрчүтүп берип, ата-эне ошол менен бир аз макулдашып, баладан мен ойлойм эң жакшы инсан чыгат го деп ойлойм да. Мисалы, чындап кичинекейинен инженерияга кызыккан болсо, диндар, эл жерин сүйгөн, кыргыз тилдүү, бир батыштын көз карашын же бир башка бир көз карашты карманбаган өзүбүздүн бир инженер чыкса, мен ойлойм бир дин адамындай эле кызмат кылат го дейм. Ооба да. Ошо эң туура ошондой. Негизи бала, Алла Таалам негизи ар бир балага өзгөчөлүк бериптир. Азыр уже башкача форматта иштелип атат көп нерселер. Мисалы, кээ бир балдар бар, аябай математик. Действительно ушундай Алла Таалам бергенде, ошол жагын аябай жакшы эметишет, ыкмаларды билет, эмеден аябай алдыда да. Бирок орус тилден начар. Литератураны мисалы такыр окугусу келбейт. Кыргыз адабиятка такыр көңүлү жок да. Бирок ал баладан мен ойлойм бир кыйын бир математик чыгат, же болбосо бир конструктор чыгат, бир дагы бир может летчик чыгабы, бир ушундай математика так илимдерине байланыштуу бир сонун бир бала чыга турганда. Бирок ата-энеси өтө математикадан 5 алгандан кийин эле ал ойлойт экен, орус тилден да 5 алыш керек да. Ана кыргыз тилден да 5 алып келишин керек дейт. Бирок ошо мен акыркы күндөрү көрүп атам, так илимдерге аябай кызыккан балдар тилге жок болот экен. Ооба, жашоодон көп байкайбыз. Тилге жок. Алар сүйлөө сезимдери башкача, адамдар менен болгон мамилеси башкача, ал кура албайт. Себептен анын мээсинде только так илимдердин эмеси курулган да. Өзүнүн бир мындай формуласы. Мисалы, bizde деле жанагы бир эң жакшы мугалимибиз бар, айтишник. Укмуш, биздин компьютерибизди оңдоп берет, бардык нерселерди кылат. Бирок адам менен көп сүйлөшө албайт да. Бирок өзүнүн билимин ушундай сонун чеберчи да. Сонун чеберчи. Бирок намаз окуйт мисалы, эч кимди алдабайт. Эң жакшы сонун деңгээлдеги баягы чеберчи, өзүн билген чебер инсан да. Анан сен эмне үчүн мени менен сүйлөшө албайсың деп мен аны менен мамилемди буза берсем, бул кандай болуп калат да. Аны ошондой табиятта жаратылган ошол сыяктуу эле бир кабыл алабыз. Кабыл алабыз. Ага мен орун бөлүп берем, келип компьютерлерибизди карап берет, бүт техникабызды оңдоп берет. Ошого жараша балдарга да ошондой деңгээлде үйрөтүп берет. Өзүнүн тилинде, деңгээлинде балдарга эң жакшы деңгээлде үйрөтө алат. Мисалы, азыр информатика сабагына берет да, бирок балдар аябай кызыгат. Бирок сүйлөө речи өтө начар, бирок өзүнүн тилинде, компьютер тилинде балдарга кызыктуу кылып сонун өтүп берет да. Анан кээ бир окуучуларым бар, тилге жакын, бирок математик эмес. Бирок ата-эне каалайт экен, математикадан 5 алса, химиядан 5 алса, физикадан 5 алса дейт. Бирок бала өзү аябай тилдүү, чеберчи. Доска чыкканда ушундай сонун окуяларды айтып берет, элди кызыктырат, күлдүрөт. Анан неге сен математикадан 5 алып келген жоксуң? Орус тилиң ал эмне? Ал болбогон тил деп коет да, мисалы кээ бир ата-энелерчи. Ошондой көйгөйлөр жаралып атат. Анан бир чоң инаңда мындай жүрөгүмдө бир өкүнүч болуп калат. Ушуну ата-эне эгерде билгенде, ошо ар бир бала өзүнчө бир өзгөчө бир сонун инсан, чеберчи инсан болуп чыкса кандай сонун эле дейбиз да. Демек биз
алма дарагына барып алып эле бир эмнеге сен өрүк байлап айтасың дегендей эле ошондой болуп атат да, ошондой өрүккө барып алыптыр сендер эмнеге жаңгак чыкпайт ошондой болуп атат да. Ар жагынан бир Кудай таала тарабынан коюлган бир жөндөм.